Камыр көптүргүч жасоо. Дрожждун зыяндуулугун көп угуп, мен да колеке камыр көптүргүч жасоону туура көрдүм. Анткени бирөөлөр камыр пуруш, ачыткы деп коюшат экен. Анын туура эле мааниси камыр көптүргүч. Себеби ал камырды гана көптүрүү берүү максатында колдонулат, анан ары ачып кеткени бизге туура келбей тургандай. Ошондуктан жогорку сапаттагы ундан 4 кашык салдым, аш кашык. Үстүнө 1 аш кашык шекер салдым. Себеби ушундай бактериядагы көптүргүч ашказанга зыян келтирбейт деген көп пикирлерди угуп, аны үстүнө жылуу суу куйдум, дагы каймак сымал болгончо аралаштырып алдым, бир аз суйгураак абалда. Ачыш үчүн, даяр болуш үчүн 8 сааттан ашык кармоо керек дейт, үй температурасында. Капка жаап коюп койдум. 8 сааттан кийин ачып карадым. Жыттап көрсөм, ачык жыттана баштаптыр. Көптүргүч зарыл болбогондуктан аралаштырып, чайкап коюп койдум. Анан кечинде камыр жасап, 2 аш кашык көптүргүч коштум. Анан эртең менен эрте камырды ачып карасак, көп калыптыр. Анан нан жасап, нан бышырдык. Нан борпоң, жумшак болуп чыкты.